Алмаз Акынжанович, биздин эми бул жерде көтөргөн маселелердин баары биздин элибиздин бизге жанакы жөнөткөн маселелер, элибиз өздөрү башынан өткөрүп, кыйынчылыктарга туш болуп, кээ бир министрликтердин, ал министрликтердин жер-жерде иштеген кызматкерлеринин кемчиликтери менен кайрылат да, алардын өзүнүн көйгөйлөрү менен. Бирок биз ошол эле мезгилде сизге жана тиешелүү министрликтерге ал каттарды жолдоп, ал боюнча иш-чараларды өткөрүүнү сунуштайбыз. Бирок келген жооптордун бардыгы мындай өтө сонун келет да. Биз минткенбиз, тигинткенбиз, андай эмес. Ал жоопторду окусаң, биз бейиште жашап аткандай сезилет да. Андай болсо элдер бизге кайрылмак эмес да, же эмне элибиз калпайтып атабы? Ошондой кээ бир министрликтер, кээ бир жетекчилер, кээ бир кызматкерлер бүгүн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жүргүзүп жаткан саясатка мындай каршы бут тосуу болуп жатат. Ошондуктан көзөмөлгө алсаңыздар, элден кайрылуу келип атабы? Анын жооптору мына сизге и бизге кошо келип атат. Аны сиз деле окуп атсаңыз керек. Кээ бир жерлерин айтыңыз, бул туура эмес деп. Ишине аракет кылсын. Жок дегенде ошол убагында эмне кемчилик болду, кандай жумуш жашады, аны да айтып койбойт. Экинчи, мына бизге кечеки окуядан кийин көрдүңүздөр, судмед экспертиза толук кандуу жүргүзүш үчүн ДНК чыгаруучу аппараттын жоктугу мына көптөгөн бүгүнкү күнгө чейин мына кээ бир маселелер жаратып келип атат. Канча күндөн кийин ошо ДНК чет башка мамлекеттен чыгып келди. ДНК аппараты жана судмед экспертиза кызматкерлери керек экенин көрсөттү. Андан да көзөмөлгө алсаңыздар. Андан кийин мына кече кесиптештерибиз айтып кетти, билим берүү министрлигинин кармалышы боюнча. Биз аны мына жерде баарыбыз келгенде сонун реформа кылат деп келгенбиз. Эл арасында сөз болуп атат, бул мындай уюшулган же подстава деп. Эгер чындыгында пара менен кармалса, мыйзам чегинде жооп бериш керек. Эгер ошондой уюшулган боло турган болсо, аны уюшулган адамдар дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул боюнча бизге маалымат берип турсаңыздар. Андан кийин Алмаз Акынжанович, мына биз кече Баткенге барганда ошол чек арада жашаган кээ бир көпчүлүгүнүн пособия боюнча дагы деле маселелери бар экенин айтып чыгышты. Эми биз буну кайынча келгенден баштап ушул чек ара статусун берилип, бүт жеңилдиктер болсун деген менен ишке ашпай атыптыр. Андан алып коюңуз эсиңизге. Андан кийин ошол эле жерде жанакы бөлүнгөн акча дагы туура эмес трактовка болуп калган үчүн мына бир жумадан ашык чукул арада иштетилген акчаны ала албай жүрүштү. Акыркы маселе мына биздин ошол кайгылуу каргашалуу окуяда көзүнөн ок жеген жоокерибиз бүгүн дарыларын жатыптыр, жакшы эле дарыларын, бирок ага операция жасалыш керек экен. Аны мына туугандары соц тармактарга элге кайрылып атат жардам иретинде. Мамлекет бир жакшы көзөмөлгө алып, бир операциясын жасатып берсе.